Ал дагы алдап кетсечи, анан ал дагы таштап салсачы деп ушинтип иштеп анан. Бир баласын жетелеп алып өзү ырдап жүрөт, бакча жалгыз. Колум сураганда эки жактан чалып алып. Бир жактан мамам ушундай эме менен бакыр ыйлагам да микрофон менен. Башым ооруйт, мен эч ким менин ишимде жок. Беспокоить этет да. Бул эми айтпай тийген жок да, айтып тийди. Баласы менен тийди, мисалы. 90-жылдардын Мирбек Атабеков болчу деп. Ата мен апалаш окуу ажырашып кеткенден кийин да мындай мага кичине детский травма болду, кандай билбейм, мындай сүйлөшкүм келчү эмес, жолуккум келчү эмес. Мындай ичимде атама болгон тааныч бар болчу. Негизи бат чоңойду да. Бат жетилди деп айтсам болот. Мен деле жакшы эле ырдайм го дедим. Үйлөп алыңыз. Ошо ыйлап айтып кеткенде. Көбүнчө мындай скучный жакта болуп турам да. Анан да бир кличкаңды айтып берейинби? Жалпак. Деген буту баса электе муну буту тили чыкты да. Материалдык, финансылык жактан эле кичине кыйналып атам, акча жок болуп калып эле. Bir tuğanım, bir nandı bölüp jеген bir tuğanım, bir bolsun birim degen ıntımağın. Siler var bul ömürde kulpuramın, asıldarım, jakındarım. Байлык, бийлик бардыгын тапса болот, бирок бир туугандан башкасын эч качан таба албайсың деген сөздүн улай бүгүн дагы студиябызга келген коногубуз менен Solo Media YouTube каналы дагы да болсо маектерди улантууда. Бүгүн бизде конокто жалпы жакшы көргөн, айрыкча бизде баймо чыгып өзүнүн жаңылыктары менен бөлүшүп турган Саадат Жыргалбекова жана эжеси Динара айым. Кандайсыздар? Кош келипсиздер. Хош келдик, рахмат. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыз бар жакшымы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Буюрса жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшөсүңөр деген ойдобуз. Алгач Саадат ден соолуктардын жакшы экенин айта ал дагы эжекебиз менен тааныштыралы. Эжекемдин аты Динара. Мен болдум жакшы. Аты Динара 93-жылкы бир кыздын жашынакай, татынакай, мага девонка, мамасы ошол. Калганын өзү айтсын, эми сүрөткө кирип кет. Жаша, бүгүн Чолпо студиясынын атайын сонун бир ыңгайлуу шарт менен биргеликте сүрөт тартып жаткан учурубуз. Динара айым, кош келипсиз. Бүгүн буюрса алгачкы интервьюңуз экен. Ошо алгачкы интервью сиңдиңиздин туулган күнүнө туш келди. Сиңдиңизге кандай белек бердиңиз? Биринчи ошондон баштаңызчы. Башкача күн болуп атат бүгүн, мен үчүн өзгөчө. Өзгөчө ошо сиңдимдин туулган күнү. Белекти кучактоого гүл, анан чоң жездеси экөөбүздүн атыбыздан чоң мишка. Аябай көтөрө албай аны экөөлөп алып салмак. Азыр эми Саадат деле эки баланын апасы болуп, бир үй бүлөнүн кожоюну, кожойкеси болуп калды. Бирок ошондой болсо дагы силерге баягы кичинекей эле баладай көрүнсө, дагы да болсо кичинекей. Балалык кези жөнүндө. Балалык кези бая бул эми чоңоюп, бир эки баланын мамасы болгондо деле бизге көзгө баягы кичинекей эле Саадат көрүнө берет да магачы. Анан балалык кези Сиз канча жашыңызда? Мен 9 жашта төрөлгөм. Өзүчө аябай эсимде калганым ошо, бул мамам боюмда бар кезде байкем бар болчу, 2 жаш уулу менен Адилет деген байкем бар, ал болсун. Экөөбүз эметип кеттик да, эркек болсо мен багам, кыз болсо сен багасың депчи. Анан кийин кыз болуп калып атпайбы? Анан кандай кырдар болбосун, кырдаал болбосун, мени ушул жерден эметчи да. Кыз болсо сен багам деп айтпадың мен бак депчи. Көп конокторго ушундай эмелерден калып кетчүм да, баланы карапчы. Ошондой жакшы көздөр мени дөйрөткөн. Ыйлак беле? Жок, ыйлак эмес болчу. Саадат негизи өзгөчө кички кезинен баштап эле өзгөчө болуп эме чоңойду да, анткени деген буту баса электе муну буту тили чыкты да. Чыкканда да бул ырдап чыкты да. Ырдап жанагындай фабрика зоосун жана эме ыры бар эле го.
бананы кокосу дегенчи, апельсиновый рай дегенчи. Ошол жерин мен ырдачымын, бананы кокосу дегенде. Колумда мойду көтөрүп турам да. Анан кийин дечи булчу. Анан мен бананы кокосу деп анан бул кайта апельсиновый рай деп анан стой деп токтоп калып калган тили келбейчи. Ошондо эле байкаганбыз да, ошо ыргашыгы бар экен. Негизи эле ошо уда эми сизден кийин эле сатат да. Уда келгенде көбүнчөсү биздин үй бүлөдө деле ушундай нерсе болот. Атаандашып, кээде айрыкча кыз киши кийим талашкан ушундай эле учурларчы. Айтайынбы деп. Кызыктар менен бөлүшүп. Ой, болгон бизде далай эле болгон. Баягы жок, биз экөөбүз бул чоңоюп калды да. Негизи сатат бат чоңойду да. Бат жетилди деп айтсам болот, жаңылышпайм. Канча эми бул 14-15 жашында уже мен кийимди кийип, уже экөөбүз бир размер болчу. Кийим эрте турса ошо еще алда эчтеке мамам дагы ушу бир размер болуп арыктаган да, мамам дагычы. Анан кийим биринчи эрте турса ошо жаңы кийимибизди кийип кетип калбайбы да, еще бут размерлери да бирдей болчу да, 36 размер. Ошондой не только сиңдим эмес, мамам үчөөбүздөн ошондой күндөр болгон. Межибиз мамам үчөөбүз атаандаш болчубуз. Бирибиз кийимдерибиз менен кийип, даже бут кийимден беричи. Анан негизи садат кичике болуп, аябай эркелетип чоңойттук эми. Негизи аябай тапой деп жакшы көрүп, анан да бер кличкаңы айта берейинби? Жалпак. Анан биз ошентип айта бер, кошунабыздын баары тең билип калыптыр да, угат да жалпак депсаң, жалпагыңар ким эле дейт. Анан кийин кой жалпакты айтпайлы, тапой деп эле айталы, томпок деп. Ошого чейин жалпак деп келесиң. Биз айтабыз, анан биз айтсак жараша берет, анан бак башкалар айтса бизге да жаман болот, жалпак эмес ал деп. Аябай эркелетип чоңойттук, бирок действительно. Негизи Садат мынакей азыр эжекең менен биргеликте маек берип атканда байкалып жатканы, эжең бир аз токтоо ушундай экен да. Негизи мүнөздөрүңөр боюнча кимге сен ким окшошсуң, эжекең ким окшош? Совсем башка мүнөздөрүбүз, Бул более позитивный, мен более мындай. Скучно. Ну, когда как, да? Сүйлөрсүң, ошо, вот так, деп отуруп турчу да. Бул ошо деп бүткүчө мен бүт жаңылыктарды сурап бүтүп койгон болом болчучу. Изгиштегилер ушундай болот, ушундай тың келет. Секреттер менен бөлүшкөндө дагы кандай элеңиздер, сырын баарын эле төгүппөй чачпайсызбы, айта берчү эле. Анча-мынча кошуна колуңан угуп калчыңыз беле? Жок, кандай болгон жок. Бардык ичинде болуп жаткан сырлардын баарын мага айтчу. Биринчи мага айтып, анан менден амалмаш деп. Негизи эле кандай десем, эрке болду да болбосчу, аябай элечи. Анан мен да кийин турмушка чыгып кеттим, бул чоңойгондо. Эми кыз эжесиңдей болуп эле сырдашчыбыз, мен деле болгон сырымды айтчумун. Мамам билбеген, эл билбеген сырымды. Садат менен кеңешчип ошо. Мынакей, жашы негизи эле Садат жакында эле өзүңдүн жеке концертиңди берип, чай концертиңди берип дагы келдиң. Ошол боюнча ой бөлүшсөң, кандай болду? Ойлогон ойдой көздөгөн максатка жеттиңби? Ооба, мен негизи ошол чай концерти деген былтыр эле берейин деп пландаган болчумун. Анан жок, былтыр эмес, 2 жыл мурун болсо керек, даже ашыгым жаган чыккан кезде элечи. Анан үйдө көп болгон причиналардын айынан эле ошо болбой калды. Анан ойдо жок жерден эле организаторлор өздөрү жазып калышты. Пока менде каражат жок дедим, пока мен каражат жок, пока барбайм. Ближайший 1-2 жылга Кудай буйруса барат окшойм деп койсом, акчанын кереги жок, иштекенин кереги жок, баарын өзүбүз чыгарып беребиз деп өздөрү ушинтип айтып калышты. Анан ойлонуп жолдошум менен кеңешип, макулдугумду берип, жолдошум менен кичинекей балабыз болуп үчөөбүз барып келдик. Барганыбызды, келгенибизди, кеткенибизди баарын өздөрүнүн чөнтөктөрүнөн чыгарып беришти. Анан 3 күн концерт өткөздүк. 9-10-11 июнда Москвада Десмия Ареста баарында өткөздүк. Жакшы болду, сонун болду. Мага жакты, эл колдоп келди. Колдоочу адамдар колдоп келишти. Ошол.
Москва шаарында мен коркуп жаткам, ошо коркуп жатып, бирок именно ошол бир Инстаграмда көрүп отуруп, ошону ойлонуп отурсам, бирөө чыгып калды да, мындай психологдор көп го азырчы. Корккон жериңе бар, ошол жактан ийгилик табасың дегенде, анан ойлонуп, почему бы нельзя дедим. Мен деле жакшы эле ырдайм го дедим. Жакшы эле ырдайм го, комуз менен живой үн болсо Кудай буйруса жакшы болуп чыгар деп ойлонуп бардым. Баары сонун болду. Мен ойлогондон да мыкты болду. Жакшы өттү. Дагы бир жаңылык, бул атаң менен дагы кезигип, атаңдын дагы аккордеон чертип бергенине күбө болдук. Канча жылдан кийинки жолугушуу болду? Көп эле болду атабыз менен. Мен лично атам менен жолугум. Эжем Москвада жүргөндө жолуккан, Эжем Москвага барып келген жакында элечи. Кыргызстанда жүргөндө атам менен жакшы эле мамиледе болчумун. Мен жолуга элек болчумун. Просто атам менен апа ошого ажырашып кеткенден кийин да мындай мага кичине детский травма болду, кандай билбейм, мындай сөйлөшкүм келчү эмес, жолуккум келчү эмес. Мындай ичимде атама болгон тааныч бар болчу. Анан ошо концертте жүрүп эле анан келип койсо жакшы болмок деп эжеме намек кылып айтып койгом. Анан бул айтып баргыла деп атып багышы ортобузда жүрүп эме болду да, бул эме деп коет го. Ортодо жүргөм деп почтальон болуп калган. Жактан бияктан жакка кат жеткизипчи. Анан келбейт окшойт эми, ладно деп отурсам эле атамдар келет деп айтты. Келет деп аябай сүйүнүп, толкунданып, таарынып аткан таарынычым резко жазылып кетип, эми баары атам экен да. Атам баары кыйбайм аны эч качан. Атабызды жакшы көрөбүз. Эмне болсо ошо болуптур, эми жашоо, турмуш, тагдырга баш ийебиз. Бирок ажырашса апабыз менен ажырашкандыр, биз менен ажырашкан жок. Ошол атабыз келип, анан аккордеон ала келиптир. Аккордеон менен ырдап, атам экөөбүз эч мындай даярданбай эле, случайно эле ушинтип ырдап калдым. Ошо. Негизи ушул атаңыз менен мамилеңиз азыр сиздики кандай? Баягы Садат айтып атпайбы, кичинекей кездеги таарыныч бар депчи, анан үйдүн улусу, кыздардан улусу болгондон кийин бардык нерсени калчап, түшүнүп, ак караны айырмалап калат эмессиңби? Атам менен болгон абдан мамилем жакшы. Мен ушундай атам бар экенине сыймыктанам, ата-энем бар экенине. Абдан жакшы атам менен. Ошо жакшы, абдан атамды жакшы көрөбүз баарыбыз тең. Баягы экөө ажырашты, экөөнүн ортосунда өздөрү эле чечишпесе, бирок ортодо биз жаралдык, биз тургандан кийин атага дагы, апага дагы бирдей жакшы көрүшүбүз керек да, биздин бул милдетибиз. А кишилер болбосо биз кантип ушул жерде отурат элек. Разымын, учурдан пайдаланып апама ошо ыраазычылык билдирем. Сиздер бар, биз барбыз, апа, ата. Ошо. Үйлө болуңуз. Ошо үйлөнүп айтып кеткенде. Көчүмдө скучный жакта болуп турам да. Эме музыка койсоң ту деген. Тамаша. Мынакей, азыр атаңыз дагы музыка жагына жакын, Садат дагы жагы азизчи. Өзүңүз кайсы жакка жакынсыз? Ой, негизи бул талант атабыздан калган да. Мен дагы ырдаганды жакшы көрөм, ырдайм. Ошо комуз чертебиз. Ошо бизде эле атабыздан калган. Негизи чоң атабыз биздин колуна тийген аспаптарды, кыргыздын колуна тийген аспапты чертип кете беришкен да, мындай окуусу жок элечи, ушундай таланттуу адам болгон экен. Анан чоң апам болсо ушул жагынан мамамдын айтымы боюнча голосу коңур үн болчу дейт да, действительно. Ошо таланттар ошо ата журт жактан келген экен да. Негизи бул төрөлөк болчу. Мен кичке кезимден
атам экөөсүн тойго чыгып иштечүбүз да. Ушуларды айтпайсыңбы? Мына кызыктуураак. Анда атам негизи карабалты да номер один болчу экен да, музыкантчы. Анан жыргал десе эле баары тең бул 90-жылдардын Мирбек Атабеков болчу деп айтышчу экен да. Кийин бир тойго барган бир тамада айтып калды да, жыргалдын кызысың деп мени окшоштуруп жано десем. Ал деген 90-жылдар Мирбек Атабеков болчу да карабалтанын депчи. Ошондой мен анда кичике болчумун. Атам Ямаха чертчи. Мен нырдачымын. Ошентип бизде эме атам болуп бийлөөнү биз бакчырсыз. Мактанып Урсакта болчумун. Мам мактанып айтат да, Динара бир жолу ушу бир тойго чыгып чоң акча ушу таап келген деген да. 40 паланча миң бир тойдон кыстырмадан таап келиптир. Ал убакта 40 паланча миң сом, ами ал бир үйдүн жарымынын акчасы болчу экен. Ошол мен эс тартып жакында. Негизи мен атама көбүрөөк жакын болдум да, потому что экөөбүз деген мындай чогуу тойлорго чыгып, ырдап, мен ырдатып жүрдү да. Анан кийин кичике кезимде атам менин да элестеримди айтып атам да. Ошентип Ямаха чертет да, музыкант Ямаха чертет, бир аял келип жанынан монтип эле булурду чертпечи деп эле ошондой десе эле мен ырдап аткам, элдин баары бийлеп аткан. Анан ушундай кызганчак болчу экен да, папам да аябызган жана ырдап атып эле карасам эле кетпейт ди аялчы. Ушундай эме менен бакыр ыйлагам да микрофон менен. Ушундай бакыр элдин баары бийлеп аткан, элдин баары карап кеттик ди аялды кууп центр внимания болдум да. Эми ушундай ойлоп көрсөм 3 жок 5те болсом керек да. 3 жашымдан баштап ырдап баштаптырмын мен. 5те болсом керек экен. Ошо 3 жашымдан баштап мени тойго алып чыгып баштады атам. Анан кийин биринчи тойго барганда конфеттерди мынтип алып саат 10до элечи. Саат 12де бүтөт да тойчу. Саат 9до эле конфет ата кеттик үйгө деп. Ошондойлорду көп айтчу да. Өзүңдүкүн алып алдым кетти деп. Атаңыз канча жашка чейин сиз менен сиздер менен чогуу жашады? Биз чоң эле калганда эми 17. Мен биринчи класска барганда 16 чыгып калганда. Демек ошого чейин чогуу тойпойго чыгып жүрдүңүздөр же токтоп калдыбы кандайдыр бир убакта? Жок, чейин эмес, биз өзүнчө эме менчик жумуштарды иштеп башташты. Ага чейин ошо канча жаштан унутуп калдым. Ошо бир 5-6 класска чейин, или жок 4 класска чейин. Көп эле жүрүп коюпсуз да менде той топурда. Мен азыр айтасаңыз деги Расул Маматкулов менен Айгерим эсмин. Ошо мен ошону эметип кеттим. Биз ошо улантып кеткен жокпуз да, ошентип. Биздин үй-бүлө негизи мени кийинтип алып кетчү тойго. Мамам боюнда бар, эч болчу да мамам дагычы. Анын ичинде мен ичинде анан иши боюнда мамам да кызганып папамдычы, ошентип анан мени кийинтип алчу, мен кийинтем деп эмеси менен барчу да. Шылтап алапчы. Анан мени кийинчи, кадимгидей эле как эмедей эле болчук да. Семейный болчу. Семейный, анан көп айтып калат силердин семьяңарга көз тийген депчи. Ошого ишенем да. Негизи эле мынакей азыркы учурда Садат өзүнүн чыгармачылыктагы ордун таап келе жатат. Анан ар кандай сөздөр айтылат, же болбосо ушак айың дегендер бар. Анан бир тууганың айтылып атса, ушундай жүрөгүң тысылдарса керек, жиниң келип кээде мындай атайын башка почта менен жооп бере калып, ушундайлар болобу? Андай күндөр болгон, ооба. Жиниң келип, прям ыйлаганга чейин жазат го. Өзүңө сөз тийсе эчтеке эмес, анан тууганыңа сөз тийип атса жаман. Андай эмес болгон күндө делечи, жаман нерселерди айтып атса, плас сөздөрдү айтып атса. Буга чалып, жиним келип, бул мени успокойдет. Япчалап жазып берет. Чым ага эметип. Көбүнчө кандай сөздөр сизди жиниңизге тийип, ыйлаганга чейин алып жашоосун чукулай берген эле жакпайт да. Анан эми ар кимдин кандай десем, бул эми айтпай тийген жок да, айтып тийди. Баласы менен тийди мисалы. Анан кыз кишинин тагдыры ушундай болуп калса бар. Ушу негизи просто жашоосун чукулай берген эле жакпайт да. Анан жоопторду бересиз кээде жазып.
кээде беребиз, кээде баягы өзү айткан андайлар көңүл урбай элеңизчи депчи. Мен деле жүрбөйм депчи, мага айтып атат го сизге айтканда. Анан ошондон кийин мен деле мен баягы ичимден калып калат да, ичимен эметип. Кээ бирде эметем, кээ бирде жооп жазам, кээ бирде Кудай бар, Кудай коюп койду. Алардын башында да кызы бар депчи. Саадат, көнүп калдыңбы ушундай нерселерге? Ар кимдин айткан сөздөрү? Урбайм көңүл ичимге. Ушундай то. Даже окуйт тош керек, жазбай эле коет так что. Анда эле айтып коелу эле. Жөн эле время бар кетип атат, үйүңүн учар тамагыңар жазабы дейсиң. Үйүңөр жыйнала да. Башым ооруйт, мен эч кимден ишимде жок. Эч кимден эме кылбайм, башым да оорубайт, эч ким менен негатив тергендерге андайга жокмун. Анан Башында болчу эле мындай? Башында болчу, мындай чармачылык жаңы баштаганда. Анан сен жыргатып калдың беле, ушундай болгон үчүн ушинтип жүрөсүң да деген сөздөрдү угуп жаман болчу. Ал кезде ким учуш айтатчы, ал кезде мен адеп эле учуш айтатчы. Аластып эмне кыласың депчи, жүр андан көрө эшикке чыгып келесиз, саңыз чек келесиз, алдан кет калырчы. Ошо. Азыр болсо көңүл бурбайм. Адилет азыркыга чейин учуш айтып келет. Эми кээде болот, эми до такой степени жазган адамдар, андай адамдарга мне только жаль, да, их просто жалко болуп кетет. Эмне мынча жашоолоруна нааразы депчи. Мындай жыргаган адам, бактылуу адам эч качан антип жазбайт. Бактылуу адам өзүнүн бактысы менен эле жүрө берген адамдар болот. Бирдемеден бирдеме таба калып, кичинекей бирдеме болуп кетсе ошону чукуй калып болот го ошондой адамдарчы. Чачым бияка эмес жака карап калыптыр деген адамдар болот го. Мне их просто жаль. Алар деле түшүнүп коюш керек эми, сочувствую болот да, көңүл бурбай эле коем. Эжеке, негизи эле ушу турмушка чыгып атканда, Адилетке турмушка чыгып атканда каршылык болбош керек. Болду. Колум сураганда эки жактан чалып алды. Бир жактан момон, бир жактан мен. Анан мен коркконуман жок тийбейин дедим эле, анан айтып эле коеюн деши. Жаман болуп кеткен ошол кезде анан. Болду, конечно, эми баягы чочулап калат экенсиң да. Анан эми бир баласын жетелеп алып өзү ырдап жүрөт, бакыш жалгыз өзүнүн арабасын өзү тартыпчы. Анан баягы эле турмуш эми кандай болуп калат, анан да кандай балага туш келет, анан ал жөнүндө вообще күйөө жөнүндө ойлобо деп. Ал дагы алдап кетсечи, анан ал дагы таштап салсачы деп ушунчу анан бир четинен түшүнчүмүн, эми булар деле эме кылат депчи, переживать этет депчи. Мен кайра ойлондум. Бирок бир көргөндө эле жакты да, эле Адилет. Нормально экен деп. Бул эмне болгон бала деп берчим бурдачы. Анан телефондон сүрөттүн неме элечи, эмне болгон бала бул деп эле анан өзүнүн Адилет баягы кичипейил ушундай мүнөзү менен тартып алды да, мындай. Кичипейил. Добрый болуп. Эжем үйгө келгенде ушу баарын кылып берген эсимде да. Эжеге эмне керек экен? Бирдеме жеп экен деп менден сурайт. Буга баргандан уялып анан менден сурай берчү да, бирдеме жеп экен деп эле. Ошо. Анан кол сураганда аябай чучуладыңыздар. Ой, эми баягы корктум да. Жаңы эле ажырашса, анан жаңы ырдап чыгып келатса, анан кайта эле баягы жашоо депчи. Сразу эле адам андай да жакшыны ойлобойт экен да. Сразу эле любой эле ойдо жаман келип кетет го. Кайта эле анан ал кандай болуп калат жашоосу деген кандай деп. Андан көрө кой Саадат чык, ырдап чык, сен чыга турган кызсың деп эле айтып эле ушинтип ырдап чыга турган кызсың. Сенин таланты жоктор ырдап жүрүшөт. Сен ушундай таланты менен чыгышың керек деп. Үйдөгү көрдүң го жашоону, мындай турмушту, күйөө дегенди депчи. Ошону чочуладык. Баары бир. Анан барып бир жолу көргөндөн кийин эле баягы сөзүмдүн баарын кайрап калдым. Адилет өзүнүн ушундай мүнөзүн тартып алды. Жакшы. Анан азыркы учурда дагы Саадат буйруса миллиондогон көрүүчүлөрдү алып атасың, баймабай. Анан дагы эмне өзгөрүүлөрдү киргизесиң буйруса, же жабаң эле ушу кавер, анан жеке ырлар менен эле эмне кошумча киргизем деп пландап жатасың?
Ой, мен дегенчи азыр үйдөчү 2 кичинекей балдарым бар да. Ошолор менен алек болуп азыр менде бирдемени пландаштырып, бирдеме идея создавать эткенге чарчап калам, энергиям жок болуп калат чындап эле. Энергиям баары балдарыма кетет, жолдошума кетет, үй жумуштарына кетет. Ошондой болуп атып эле чыгармачылыкка пока время жок болуп калып атат. Эми муну деле туура түшүнсө болот. Эми мен деген өзүңөр билгендей 1 жыл мурун эле төрөгөм. Пока бул нерседен мен чыга элекмин да. Эми аял киши үчүн эң маанилүү биринчиси бул үй бүлө го. Үй бүлө, бирок мен үй бүлө менен дагы калып кетпей, карьераны дагы алып кете турган адаммын да. Ошол карьерамды калтырбайм. Акыркы клиентимди 2 ай мурун тарттыргам. Кудай буйруса жакын арада дагы бир мен эми өзү кавер менен тартылган, таанылган адаммын. Каверди калтырбайм деп байма-бай бардык жактарга эле айтып келем. Ошол каверди калтырбайм, кавердирдайм. Жакында эле дагы бир кавер тарттырайын деп атам. Кудай буйруса ушул жума, эмки жумалардын ичинде өзүм ырларым дагы калбайт, Кудай буйруса. Мен ушуну азыр конкретно айтсам, ушу тыйын жактан эле, материалдык жактан эле, материалдык коелу эле, материалдык, финансылык жактан эле кичине кыйналып атам, акча жок болуп калып эле. А так баары бар менде. Баары бар. Өр десе өр дап даяр турат. Просто ошону өздөштүрүп кеткенге ырчыларга эң биринчи очередь акча керек болот да. Ошо акча жок болуп атат, болбосо аны мен давно деле. Тамаша. YouTube тармагынан акча алып элесиңерби? YouTube тармагынан мен иштей элекмин да нормально, ошон үчүн нормально түшпөй атат. Мен иштеш үчүн ошого власть этишим керек. Вложение кылсаң, анан чыгып берет алса акча мисалы. Демек, бала менен эле көпчүлүк убакыт үйдө болуп калган учуру. Буюрса жакшылыктан үмүт үзбөйлү? Ооба, эми өмүр бою эле бала менен отуруп калбайм да. Да, Кудай буюрса да 1 жылдан кийин нормально чыгам буюрса. Дагы жаңыланып буюрса. Жаша. Сен азыр жалаң чыгармачылык менен экенсиң. Эжекебиз азыркы учурда эмне менен алектенесиз? Эмне жумуш кылып атасыз? Мен деле үй бүлөлүмүн. Үйдө эле. Мисалы, келгенде сада апакебизге ыраазычылык билдирели, да? Мама, кандайсың? Не албайсың? Ошо. Эми бүгүн ушул күнү ровно 21 жыл мурда таңкы саат 6-да мени төрөп койгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Ичибиздеги сезимдерибизди сиз жакшы билесиз. Муну сыртка чыгарып айтып бериш мындай нереальный нерсе деп ойлойм. Канча сөз айтпайын, канча нерсе айтпайын, баары бир ичимдеги сезимдеримди сизге айтып бере албайм. Муну мен только сиз келгенде өзүм эле билдирип берем буюрса. Мен сизди аябай жакшы көрөм, аябай сыйлайм. Сизди кандай десем, мен үчүн үлгүлүү адамдай көрөм сизди. Сизден үлгү алабыз биз. Ошол бактыбызга бар болуп, аман болуп, жаныбызда күлүп жайнап, эжемдин, байкелерибиздин, инимдин, кичинекей неберелериңиздин жанында, күйөө балдарыңыздын жанында эркелеп эле жүрө бериңиз. Сиз жалгыз эмессиз, биз барбыз. Биз эч качан сизди таштап кетпейбиз. Кыздарыңыз бар, балдарыңыз бар. Ошол сизге чоң рахмат. Сиздин артыңыздан ушинтип биз бул жакта Танур эжеге интервью берип отурабыз. Сиздин артыңыздан мен өзүм жашынакай балдарды төрөп алып, мен дагы сиздей болуп, эне болуп отурам бул жакта. Сиздин ичиңиздеги болгон чувстволоруңузду, сезимдериңизди, бизди кантип кыйналып бакканыңызды, бизди таштап кетпегениңизди ушунчалык ыраазымын. Сизге чоң рахмат. Энеге башкача сезим бар да, бала менен эненин ортосунда. Мындан артык бардык күндөрүм бар артта кетти, бирок только эле мен ойлойм жакшы, дайым сизге ден соолук берсин. Анан биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Жаныбыздан да артык көрөбүз, мам. Биз сиз менен каякта жүрсөңүз дагы
Биз сизди жакшы көрөбүз. Жүрөк менен жакшы көрөбүз. Жүрөк Билибиз менен жакшы көрөбүз. Жакында эле бирок мага мындай тааныпталгондо мындай эле да. Анан чалам алып коңуз. Биз муну көргөн апаңыз сөздөр кайра өзү байланышка чыгат деген ойдобуз. Бар болуңуздар, ийгилик бүгүнкү күн эң жакшы күндөрдүн катарын толуктасын. Жашың өйдөлөгөн сайын баягы бүт нерсени калчап түшүнүп калат эмессиңби? Дагы бир жолу туулган күнү менен салат. Мээримди асыл кымбат менин энем, аланда бүткүл адам тең келбеген. Ал деле күнү түнү уктабастан термеди бешигерин ырдап келген. Термеди бешигерин ырдап келген. Çarşabay üzürlenip işteyip çürüp tınmazdan günü tünü emgekten gel. Günüge bilim alıp jakşı okup ardayın jakşı joldo düşkün degen. Bul aytkan eң biri